Өлкөнү санариптештирүүнүн алкагында тейлөө кызматтарын электрондук ыкмага өткөрүү Юстиция министрлигинин ишмердигиндеги артыкчылыктуу багыттардын бири. Маселен, былтыр юридикалык жактарды онлайн каттоо маалыматтык системасы иштелип чыгып, өлкө аймагында сыноо иретинде ишке киргизилген. Эми иш баштайм деген адам үйдө отуруп эле онлайн түрдө тиешелүү документтерин толтуруп, каттоого жөнөтсө болот. Онлайн режимде каттоо үчүн юридикалык жактарды биринчи жарандарда компьютер, андан сырткары интернет байланышы, ошондой эле азыркы 2017 жылкы үлгүдөгү идентификациялык карта жана мындай смарт карта болуш керек, ал паспортто окуй турган. Сөзсүз түрдө идентификациялык картанын өзүнүн паролу болот, 4 цифралуу, ошону теришибиз керек. Буну ар бир жаран паспорт алуу мезгилинде тактап алыш керек. Бул мамлекеттик каттоо кызматынан зарыл. Ошондой эле электрондук нотариат автоматташтырылган маалымат системасы өлкөнүн бардык аймактарында тесттик режимде ишке кирди. Бул тутум өлкө аймагында иш жүргүзгөн нотариустардын ар бир кадамын тыкыр көзөмөлгө алат. Нотариустар каттаган ар бир документ бирдиктүү базага сакталып, мыйзамдуулукту камсыз кылат. Мындан ары арткы күн менен документ жасап кое турган кылмыштуу кадамга жол берилбейт. Бул биздин автоматтык система электрондук нотариаттын киришинин эң негизги максаты бул биздин жарандарга жакшы жагдай түзүп берүү, коррупциялык тобокелди жоюу. Анткени баарына белгилүү болгондой, нотариустардын арасында ушундай туура эмес иш кылган нотариустар бар, башка дата менен нотариалдык иш аракеттер жасап койгон учурлар болот. Бүгүнкү күндө бул электрондук нотариат системасы автоматтык түрдө датасы коюлат, ошондуктан башка дата менен бул нотариалдык иш аракетти жасоого мүмкүн эмес. Министрлик учурда түндүк электрондук өз ара аракеттенүү борбору менен тыгыз кызматташып маалымат алмашууда. Былтыртан бери ченемдик укуктук актыларды коомдук талкуулоонун электрондук порталы иштей баштады. Смартфондорду жана планшеттерди колдонуучулар онлайн режимде ченемдик укуктук актылар базасына акысыз кирүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Юстиция министрлиги бул үчүн мыйзам мобилдик тиркемесин иштеп чыккан. Укуктук маалыматтардын базасында 130 миңден ашуун мыйзамдар бар. Любой обладатель телефона на базе Android или на базе iOS. Android жана iOS базасында телефон колдонгон ар бир жаран Play Market же App Store'го кирип мыйзам мобилдик тиркемесин көчүрүп алса болот. Анда укуктук маалыматтардын бардыгы бар. Ар бир адам дүйнөнүн кайсы гана чекитинде болбосун Кыргызстандын азыркы иштеп жаткан укуктук ченемдик актылары менен таанышса болот. В любой точке мира может ознакомиться с действующими нормативно-правовыми актами. Пробация департаментинин Аламүдүн райондук бөлүмү Таалайбек Айтиев бул жерге келип жумасына 2 жолу каттоодон өтүп турат. Ал укук коргоо органдарынын иш аракетине тоскоолдук кылган деген жүйө менен бейбаштык беренеси боюнча айыпталып, шарттуу түрдө 1 жылга эркинен ажыратылган. Соттолуучу шарттуу кесилгендиктен пробациялык көзөмөлгө алынып, бул жерде аны менен психологдор иш алып барууда. 1 жылдан ашык сот иштери менен алек болгондуктан кеп кеңешке муктаж. Мен эми эле келдим, мага бир 10 күн эле болду да. Ошого мемеге жазылдым. Мына психологко жумушуңуз жок болсо жумуштагы бир элдешип атат. Бекер окутту бир элдешип атат. Ушундай бир автоэлектрик деп атат. Торттор, кондитерский боюнча деп атат, жана башка ошогон нерселерден жардам кылайлы дешип атат да. Пробация институту мындан 1,5 жыл мурун ишке кирип, ал эми 2019 жылдын 1-сентябрынан тарта Юстиция министрлигинин карамагында иштей баштаган. Жыл соңунда пробация департаментинин аймактык бөлүмдөрүндө каттоодо турган кардарлардын саны 5 миңден ашты. Ар бир жарандын өзүнчө окуясы, көйгөйлөрү бар. Пробация органы алардын айрымдарын жумуш менен камсыз кылса, кээ бирлерине техникалык кесиптер боюнча билим алуусуна жардам берип, окууга өткөрүшөт. Азыркы учурда биздин клиенттерибиз, биздин учетто 151 клиент турат. Биздин максатыбыз клиенттерди кайра кылмышка кээптелип калбаш үчүн болгон аракетибизди жумшап, ошол түшүп калган ситуациядан аларды алып чыгып кетүү. Бир күнү алдына кыштын күнү болчу түшүп баратсам, ошол жерде бир килеген чоң менден бийик бир аял тамек тартып атыптыр да. Анын кейпи оруско окшойт. А что вы здесь курите? А вам какое собачье дело дейт да. Юстиция министрлиги калкка акысыз юридикалык кызмат көрсөтүү багытында да көлөмдүү иш алып барууда. Бишкек шаарынын тургуну Мелис Арыпбек мекеменин бул кызматынан пайдалангандардын бири. Коңшулардын арасында келип чыккан чыр-чатак сотко чейин жетип, жактоочу жалдоо муктаждыгы келип чыккан.
Ошо бир адам бизди сабап койду, сотрясение алдык деп. Арыз жазып коюшуптур да, анан тиги сотко берип коюптур. Мен Минюстка официально кайрылып, Минюст Кудай жалгап ушу Үсөнов Абдыгапарды эшел. Абдыгапар мага чалды, экөөбүз жолуктук. Менден кичүүрөөк иним экен. Анан кийин тиги жактан уттук, жогорку сатка жазып берген. Мыйзамды терең билген. Анан ошонун баардык аягында акырын кертип олтуруп туруп, анан кийин мени күнөөсүз деп чыгарды да. Мурда эле бул конституция кабыл алынган, бирок көпкө чейин иштебей келаткан. 2018 жылдын аягынан баштап, 2019 жылдын башынан баштап мамлекет тарабынан кепилдик бериле турган юридикалык борбор ачылды. Атайын перечен бөлүнгөн, ошолорго биз юридикалык центрдин негизинде, ошонун чечиминин негизинде биз жардам беребиз. 2019 жылы 14 миңден ашык кишиге мамлекет тарабынан кепилденген квалификациялуу юридикалык жардам көрсөтүлгөн. Жарандар бир гана кылмыш иштери боюнча эмес, жарандык жана административдик иштер боюнча да кайрылса болот. Буга чейин жактоочулардын көрсөткөн кызматына бюджеттен 20 миллион сомго чейин гана каражат бөлүнсө, 2019 жылы бул сумма 77 миллион сомду түздү. Өткөн жылы жалпы жонунан 100дөн ашык жаран мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды алышты. 90 миңге жакын адамга укуктук кеңеш берилген. Ал эми калгандарына кылмыш, жарандык жана административдик иштер боюнча квалификациялуу юридикалык жардам көрсөтүлгөн. Мурдагы жылга салыштырмалуу юридикалык кеңеш сурап кайрылган жарандардын саны 3 эсеге көбөйгөн. Бизде ар бир областтарда координаторлор бар. Координатор мамлекеттик кепилдеген юридикалык жардамдын координатору ошого кайрылып, арыз жазып, координатор конкреттүү адвокатты дайындап берет. Юстиция органдарын санариптештирүүнүн жүрүшү менен ушул аптада президент Сооронбай Жээнбеков таанышып, өлкө башчысы мамлекеттик кызматтарды электрондук форматка өткөрүп, санариптештирүү боюнча иштерди улантуу зарылдыгын белгиледи. Санарип ыкманын жыйынтыгы кайрылгандардын убактысын үнөмдөп, түрдүү чыгымдарды азайтат. Юридикалык жактарды каттоо жеңилдеп, нотариустардын ишиндеги коррупциялык тобокелдиктер жоюлат. Президент эң башкысы бул иштер сапаттуу аткарылып, элге натыйжалуу кызмат көрсөтүлүшүнө маани берүү керектигин баса белгиледи. Самат Асипов, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.